Кочкартадан жеке нефти Жалал Абадтагы нефтини кайра иштетүүчү заводко жер астындагы труба түтүктөр аркылуу жөнөтүлөт. Октябрь айларынан баштап ар кандай көлөмдө мунай заводко жетпей калып жатты. Мекеменин жетекчиси Рашид Бостонов катуу талап коюп, мекеменин коопсуздук кызматы 8 ноябрда нефти өтүүчү түтүктөн белгисиз жарандар түнү нефти уурдап жатканын байкашып, кармоо аракети көрүлүп, бирок алар автоунаасын таштап качып кетүүгө жетишкен. Жалал Абадка чейин 60 километр нефть түтүкчөсү бар. Ошонун уурдалган уурулар кармалып аныкталып, ал жерге органдардын аралашкандыгы бар дегенде байланыштуу бир аз созулуп атат. Бирок бир адам кармалды, ал 6 жылга азыр кесилди. Дагы калган качып жүргөн адамдар бар, ошолор болсо анан калгандарына түбү ачылат. Анан өзүбүздүн коопсуздук кызматынын балдары менен дагы коомчулукту кошуп, уурулардын үстүнө чыгып, уурдап атканда кармап алганбыз. Уурулардын шопурун 8 рейс кылган менде атат, калганын билбейм. Бирок ошону мына акырында жыйынтык алдагы күч менен жанагы керектүү статьяны коюп 3-бөлүмдү Сузактын соту 6 жыл берди анга. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомуна таандык мекемелерге жана мунай өндүрүүчү участоктордо, жолдорго, өткөрмө пункттарда, нефти сактоочу кампаларга видео байкоо камералары орнотулду. Ал жерде жүргүзүлүп турган иштер тыкыр көзөмөлдөө болот. Жалпысы болуп 24 камера орнотулду. Бул аракеттер уурулукка бөгөт коюу жана коррупцияга каршы күрөшүү максатында аткарылууда. Кочкарата шаарынын үстүндө бүт нефти баягы скважиналарыбыз бүт адарларда орношулган, тоолордо орношулган. Ал жерде интернеттер жетишпейт, бирок биз антенналар аркылуу биздин специалисттер 24 жерге бүт жанагы жолдорго камералар орнотулуп, ал камералар Кыргыз-Нефтегаздын конторасында 2 кабинет орнотулуп, аларга уже специалисттер уже жумушка алынып, алар уже көзөмөл жүргүзүп атат. Президентибиз тарабынан 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылында бир катар иштер аткарылды. Момбеков айыл өкмөтүнө караштуу Кочкарата шаарына жакын жайгашкан айылдарды газ менен камсыз кылуу багытында бир топ иштер аткарылды. Жалпысы болуп кошумча 707 үй бүлөгө жаратылыш газы жеткирилди. Газпром обеспечиваткан шаарлар бардыгы эле 15 сомдун тегерегинде болуп атпайбы бир кубу. Анан биздин өзүбүздүн Кочкаратада Кыргыз-Нефтегаздын эмгектенип аткандарга биз 50% льгота менен беребиз. 3 сомго жетпеген баа болот да. Анан мына Кочкаратадагы Жакабелдеги айылдарыбызга мына азыр 707 үй бүлөгө газ түтүкчөлүн киргизип аларга бердик. Алар деле ошо шаардын тургуну катары ошол эле баада алышат. Момбеков айыл өкмөтүнүн коммунизм жана ошондой эле Бостон участкаларында 350 түтүнгө көгүлтүр от менен камсыз кылдык. Ошондой эле ошол участкаларга таза суу менен камсыз болду. Биз Момбеков айыл өкмөтү Кыргыз-Нефтегаз менен тыгыз байланышта иштеп келе жатабыз. Кыргыз-Нефтегаздын эмгек жамаатына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кочкартада жайгашкан нефтини даярдап жөнөтүүчү участогунда буу газандар буга чейин күйгө жаратып келген. Учурда 2,5 тонналык буу газан иштесе, ага кошумча 2018 жылы 6 тонналык буу газан курулуп ишке берилди. Баткен облусундагы Кайрагач нефти даярдап жөнөтүүчү участогунда 1 тонналык буу газан иштесе, 2018 жылы 2,5 тонналык буу газан кошумча орнотулуп иштеп баштады. Буу газандар белгилүү бир өлчөмдө жылуулук берип, мунайды ар кандай суюктуктардан тазалап ажыратып алуу кызматын аткарат. Кыргыз-Нефтегаз нефти өндүрүүчү Кыргызстандагы ийгиликтүү иштеп келе жаткан бирден бир ишкана 2018 жыл аралыгында таза пайданы көтөрүп, пландашыгы менен аткаргандыгы жана жумушчуларга түзүлгөн шарттарды эске алып, Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун жетекчиси Рашид Бостонов мамлекеттик башкаруу системасынын мыктысы деген төш белги менен сыйланды. Ошондой эле Кыргыз-Нефти ошол шаар үчүн кызмат кылбастан Нокен районунун жалпы бюджети үчүн дагы чоң иштерди жүргүзүп жатат да. Мисалга айта турган болсок, ошол өнүктүрүү фондуна 2% акча которуу менен бирге 100 миллиондогон акчаны ошол өнүктүрүү фондуна берип, Нокен районунун бүткүл айыл өкмөттөрүнө өзүнүн чоң жардамдарын берип жатат. Ал эми элдин ынтымактуулугу абдан жакшы, көп улуттуу шаарбыз. Бостонов келгенден бери бир топ дагы ийгиликтерге алдыга жыла баштады.